Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди экономика жана коммерция министрлигинин видео подкастына чакырабыз. Бүгүнкү тема керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана анын аймактардын туруктуу жана адилеттүү өнүгүүсүндөгү мааниси. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо бул жөн гана адилеттүүлүктү камсыз кылуу эмес, ошондой эле ишенимдүү бизнес чөйрөсүн түзүүнүн жана экономиканын туруктуу өнүгүүсүнүн негизи. Подкастыбызда буга байланыштуу мамлекетибиздин саясаты, иш-чаралары жана ошондой эле керектөөчүлөр үчүн мүмкүнчүлүктөр жөнүндө талкуулайбыз. Бүгүн биз менен монополияны жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Мамыралиев Айбек Абасканович. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Анда сизге алгачкы суроо: керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо аймактардын экономикалык өнүгүүсүнө кандай таасир тийгизет? Албетте, бул аймактын өнүгүүсүнө керектөөчүлөрдүн укугун коргоо маселеси бул абдан маанилүү болуп эсептелет. Эми мындайча айтсак, эгерде биздин Борбор шаарды алсак, Бишкек алкагын, же болбосо ошондой эле Ош шаарын алсак, бул жерде керектөөчүлөрдүн укугун билүү боюнча биздин жарандардын укуктук баягы билими жогору десек болот. Ошондуктан алар өздөрүнүн укуктарын жакшы коргой алат. Ал эми салыштырмалуу башка биздин башка аймактарыбыз, областтарыбыз, райондорубуз, айылдарыбыз керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча билими аздыгынан өздөрүнүн укугун коргоого көп умтулбайт жана жакшы коргой албайт деп айтат элем. Ошондуктан биз ушул аймактардагы жашаган биздин жарандардын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо билимин жогорулатсак, анда ошол өнүгүүгө өзүнүн бир чоң таасирин тийгизет. Түшүнүктүү. Жергиликтүү ишкердикти колдоо жана адилеттүү атаандаштыкты камсыз кылуу боюнча да токтолуп кетсеңиз. Керектөөчү мисалы өзүнүн укугун жакшы коргогон күндө ошондо ага товар сатуучу же болбосо кызмат көрсөтүүчү жактар өзүнүн көрсөткөн кызматын же саткан товарынын тейлөөсүн же болбосо баягы сапатын жакшыртат. Анткени ошондой керектөөчүлөрдөн талап болот. Мисалы, эгерде сиз кандайдыр бир сулуулук салонуна барсаңыз, ал жерде тейлөөсү же болбосо кылган ишинин сапаты анча эмес сизге жакпаса, сиз башка жакшысын издейсиз, туурабы? Ошондуктан алар дагы ушундай сизге окшогон өздөрүнүн кардарларын жоготпош үчүн өздөрүнүн тейлөөсүн жана сапатын оңдогонго умтулат. Ошол менен бул атаандаштыкты өнүктүрүүгө түрткү берет да. Негизинен ушу атаандаштыктын өнүгүүсү бул керектөөчүлөрдүн талабына жараша болот. Эгерде керектөөчүлөрдүн талабы катуу болсо, ошол жерде атаандаштык өнүккөн болот. Ал эми талап аз болсо, ал жерде тейлөө сапаты мындайча айтканда начар деп айтсак болот. Түшүнүктүү. Керектөөчүлөрдүн укуктарын бузуу аймактардагы экономикалык жана социалдык туруктуулукка кандай коркунучтарды жаратат? Эми бул негизинен керектөөчүнүн укугун коргоо маселеси бул жеке жарандын маселеси да, негизинен. Анткени ал орусча айтканда непосредственно, мындайча айтканда жеке ошол физикалык жаран менен болгон карым-катнаш. Бул эгерде мындай глобальный алсак, анда туура бул социалдык баягы өзүнүн маселелери бар. Ошондуктан ушу тейлөө, керектөөчүлөрдүн укугун билүү, билими жогору болсо, бул социалдык элдин баягы билимине жараша социалдык маанилер мындай аз болот деп айтсак болот да. Айбек Абасканович, азыркы күндө мамлекеттик керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча да кандай негизги чаралар көрүлүп жатат мамлекет тарабынан? Бул жерде бир кичине мындай негизин айтып кетсем, бул керектөөчүнүн укугун коргоо маселеси негизинен жарандар өздөрү коргош керек. Анткени мамлекеттик органдар дагы иш алып барат, бирок мен негизинен эмне үчүн керектөөчүнүн билими жогору болуш керек деп айтып жатам да. Бизде Кыргыз Республикасынын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамы бар. Ал мыйзамда ошо керектөөчүлөрдүн укуктары толук жазылган. Жана ал жерде катышкан сатуучу, кызмат көрсөтүүчү же кандайдыр бир буюмдарды жасоочу жактар менен болгон катнаш. Андан кийин эгерде бизде бүгүнкү күндө республикабызда 7 миллиондон ашык жаран болсо, ошонун кичинекей баладан баштап биздин
мамлекет башчыбызга чейин булар керектөөчү. Алардын укугу 7 миллион жолу бузулушу мүмкүн. Ошондуктан түшүнүп атасыз, эмне жөнүндө айтып атам. Мамлекеттик органдар баардык ошо биздин 7 миллион жарандын керектөөчү укугун коргоого мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан керектөөчүнүн укугун жаран өзү коргош керек. Ал эми кандайдыр бир шарттар болгондо андан мамлекеттик органдарга кайрылат. Мисалы биздин органда кайрылганда атайын арыз менен кайрылат. Ошондо биз өзүбүздүн ишибизди мамлекеттин атынан керектөөчүнүн укугун коргоого даярбыз. Дагы бир айтат элем, ошо керектөөчү ар бир жаран өзүнүн керектөөчү укугун өзү коргош керек. Бул эмне деген сөз? Коргош керек дегенде баардыгы мындай башкача кабыл алат. Бул өзүнүн керектөөчү укугун билиш керек. Эмнеге укугу бар жана кандай талаптарды, мыйзамда кандай талаптар бар, ошону ага кызмат көрсөткөн жак, же товар саткан, же кандайдыр бир буюм жасаган жак милдеттүү түрдө аткарыш керек. Мисалы, сиз эгерде бир түшкү убакта кандайдыр бир тамак ичүү маселеси менен тамак ичүү жерге барып калдыңыз да, ал жерде сиздин керектөөчү укугуңуз бузулуп калышы мүмкүн. Мисалы, меню алып келет. Менюда талап боюнча менюда баардык тамак аштардын аты жазылыш керек, канча грамм болот, кандай ингредиенттер бар, жана обслуживание деп коебуз го, ал жерде проценттери болуш керек, мынча сом тыгынча деп. Ошол жерде мына укугуңуз бузулду дейли да. Сиз ал жерден мисалы үчүн мамлекеттик органга чалып же арыз жаза албайсыз да. Түшүндүңүз, маселени? Ошол жерден сиз эгерде өзүңүз билимиңиз жогору болсо, керектөөчүнүн укугун коргоо боюнча ал жерден талап коесуз. Жетекчисин чакырып, эмне үчүн бул менюда бул маалыматтар жок, эмне үчүн мамлекеттик тилде маалымат жок, эмне үчүн тамактын баягы салмагы көрсөтүлгөн эмес, эмне үчүн обслуживанияңыздарда кызмат көрсөтүүнүн жанагы проценттери көрсөтүлгөн эмес деп талабыңызды койсоңуз, ал киши сиздин ошол жерде мына укугуңуз бузулду, сиз талап кылып атасыз. Ал киши ошол жерден оңдошу мүмкүн. Түшүндүңүзбү? Ошондуктан ар бир керектөөчү өзүнүн укугун ушундай коргош керек да. Ал эми ар кандай шарттар болот, корголбой калганда айла жок, анан мамлекеттик органдарга кайрылат. Ушул азыр айтып атасыз, ар бир жаран, ар бир керектөөчү өз укуктарын өзү коргош керек деп. Бирок мына мыйзамдар, мамлекеттик көзөмөл, ушул механизмдер тууралуу айтып берсеңиз. Хорошо. Сиз айткандай биздин өлкөдө, эми биздин эле өлкөдө эмес, баардык ушу дүйнөдөгү өлкөлөрдө ушу керектөөчүнүн укугун бузуу фактылары өтө көп. Ал мен айтып атпайм, ал күндө карым катнаш болгондо ар бир сферада ушундай укук бузуулар болот. Ошондуктан мамлекеттик органдар бар бул тармакта иш алып барган. Анан өздөрүнүн ишин алып барат. Мына бизге негизи керектөөчүнүн укугун кайсы маалда коргойбуз? Бизге негизинен жаран арыз менен кайрылганда бир конкреттүү бир факт боюнча кайрылат. Ошол факт боюнча биз анын укугун коргойбуз. Бирок акыркы убакта ушундай баягы арыз менен иш алып барганда мындай баардык биздин жарандарды камтый албадык да. Ошондуктан биз 24-жылы ушул мыйзамга керектөөчүнүн укугун коргоо мыйзамына өзгөртүү киргиздик. Ал жерге өзгөртүү киргизип, мониторинг деген түшүнүк киргиздик да. Ал эмне деген сөз? Ал биздин орган атайын мониторинг жүргүзөт ар бир сферада. Мисалы, акыркы жолу биз азыр медициналык кызмат көрсөткөн жеке компанияларга азыркы учурда мониторинг жүргүздүк. Ошо керектөөчүлөрдүн укугун коргоо максатында аларга барып өзүбүз текшерип, мыйзам сакталып атабы, сакталган жокпу, эгер сакталбаса, баягы мыйзам бузуулар болсо, өзүбүздүн рекомендацияларды айтып, атайын кагаз түрүндө бул мыйзамдарды буздуңар, бузуп жатасыңар, ушуну мынча мөөнөттө оңдоңуздар деп ушундай иш алып барып атабыз. Бунун жыйынтыктары жакшы болуп атат. Келерки жылда дагы биз ушул ыкманы көбүрөөк колдонобуз да. Эмне үчүн бул ыкма жакшы деп айтып атам? Себеби биз ушундай иштер менен көптөгөн керектөөчүлөрдүн укугун аз мындай адамдык ресурсту колдонуп, көбүрөөк керектөөчүлөрдүн укугун коргогонго жетишип атабыз. Ал эми арыз менен кайрылгандарды арыз менен жеке кароолорду жүргүзөбүз. Түшүнүктүү. Ал эми алыскы аймактардагы керектөөчүлөр өз укуктарын кантип коргоп жана кайда кайрылса болот?
Аймактык ар бир аймакта биздин областтык өзүбүздүн атайын бөлүмдөрүбүз бар. Ар бир ошо биздин областтык бөлүмдөр кабинеттерине отурбастан алар ай сайын өздөрүнүн атайын жана мен айткандай мониторинг жүргүзөт. Андан тышкары да окутууларды жүргүзөт. Көбүнчө ар бир райондорду кыдырып, университет, мектеп жана башка ушундай жарандар көп жерлерде семинарларды өткүзөт. Ар кандай жолугушууларга катышат, телевиденияга катышат, жергиликтүү радиолорго катышат. Ошол жактан өздөрүнүн даректерин айтат. Андан тышкарыда биз телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу баягы эмелерди көрсөтөбүз, консультация беребиз. Аймактык бөлүмдөр ушинтип бүгүнкү күндө иш алып барып атат. Натыйжасы жакшы. Бирок негизинен мен айтат элем, мамлекеттик деңгээлде ошо биздин жарандардын укук билүүсүн негизи көтөрүшүбүз керек да. Маданиятын көтөрүшүбүз керек. Правовой нигилизм деп коет. Орусча айтканда ошо укук таануусун көбөйтүшүбүз керек да. Билимин жогорулатышыбыз керек жарандардын. Демек, бул багытта мамлекет тарабынан түрдүү иш-чаралар бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Ооба, эми биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ишибизди жүргүзүп жатабыз. Анан эми бардык эле мындай тармакты биз жакшы кылып салдык дегенден алыспыз. Мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша иш жүргүзүп атабыз. Кемчиликтери дагы бар, ансыз болбойт. Мен айткандай биздин орган мүмкүнчүлүгү чектелүү. Кандай мүмкүнчүлүк болсо ошону колдонуп ишибизди аткарып жатабыз. Түшүнүктүү, Айбек Абысканович. Анда кийинки суроону узатайын. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо үчүн жергиликтүү бийликтер жана жарандык коом мында кандай роль ойнойт? Ооба, жакшы суроо бердиңиз. Эми бардыгын салыштырмалуу айтабыз да. Мисалы, мыйзам боюнча жергиликтүү органдар, мындайча айтканда мэрия, айыл өкмөттөр ушул керектөөчүнүн укугун коргоо боюнча алардын да функциясы бар да. Алар дагы мыйзам негизинде алар дагы ушул иш-чараны жүргүзүш керек. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы алар ушул тармакта ишти жакшы алып барбай жатат деп айтсак болот. Анын өздөрүнүн себептери бардыр. Но бүгүнкү күндө ошондой. Бул жергиликтүү органдар боюнча. Ал эми коомдук бирикмелер боюнча уюмдар 2010 жылга чейин биздин республикада жана аймактарда өтө көп ушундай коомдук уюмдар бар эле. Көп болчу. Керектөөчүнүн укугун коргоо багытында. Бүгүнкү күндө алардын бирөөсү калдык десек туура болот. Бир эле ушундай коомдук уюм калды Бишкек шаарында. Ал эми башка аймактарда, шаарларда бардыгы жок болуп ишин алып барбай калды. Ал эми ошол эле биздин мынакей азыр биз ушул тармакта дагы жакынкы арада өзүбүздүн баягы ушул коомдук бирикмелерди өнүктүрүү боюнча өзүбүздүн ишибизди, өзүбүздүн сунушубузду өкмөткө жана экономика министрине беребиз. Ушул тармакка көңүл бурушубуз керек. Себеби мен жана айтпадымбы, мамлекеттик органдардын ресурсу чектелүү. Ал эми ушул коомдук бирикмелер өнүксө, ушул керектөөчүнүн укугун коргоо иш мындай өнүгөт эле да. Мына Казакстан мамлекетинде, Россия мамлекетинде ушу коомдук бирикмелер өтө өнүккөн. Өтө жакшы өнүккөн. Анан буга дагы эми биздин эмне үчүн ал жакта өнүккөн деген суроо болот да. Ал жакта мындай да, ошондой коомдук бирикмелерге жарандар кайрылганда, алар атайын ошол кызматы үчүн акча төлөшөт. Мен жаран, эгерде менин керектөөчү укугум бузулса, мен эгер Казакстан жараны болсом, ошондой уюмдар бар, мен ал жерге кайрылам. Мен ушундай керектөөчү укугум бузулду, менин укугумду коргоп бериңиздер деп. Ал эми жана коомдук бирикмелер колдоп карап берет, бирок ошол кызматына акча алат. Ал эми бизде мурун ошондой болуп келген 2010-го чейин. 2010дон кийин биздин жарандар ал жакка кайрылбай калышкан да. Себеби мен бул жакка кайрылсам кызматка акча төлөшүм керек экен деп, анан мамлекеттик органдарга кайрылып баштаган. Мамлекеттен биз жаранга кайрылганда эч кандай кызматка акы албай эме иш алып барабыз да. Ошондуктан ушул уюмдар бара-бара өзүн каржылай албай жок болуп кетти да. Азыркы учурда эми ушул тармакты биз өнүктүрүшүбүз керек. Ошол боюнча иш алып барабыз. Түшүнүктүү. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо иш-чараларын аймактарда дагы да эффективдүү кылуу үчүн эмне кылуу керек? Эң негизги мен айткандай бул аймак болобу, борбор шаар болобу,
кайсы жак болбосун эң биринчи биз ушу жарандардын билим деңгээлин, ошо керектөөчү укугу боюнча билимин жана маалыматын көтөрүшүбүз керек. Бул окутуу жана андай көбүрөөк элдерди камтып, өздөрүнүн укуктарын таанытуу да. Ушул багытта мамлекеттик органдар, жергиликтүү органдар жана коомдук бирикмелер иш алып барыш керек. Ушунун натыйжасында жакшы бир жыйынтык болот. Сиз көбүнчө керектөөчүлөрдүн укуктарын өздөрү коргош керек сыяктуу билдирүүлөрдү айтып жатасыз. Ал эми ошол мисалы үчүн чоң бизнес, кичинекей бизнестин ээлерине кандай сунуш бермексиз? Ооба, бул дагы бир бүгүнкү күндө чоң бир маселе. Эгерде мындай бүгүнкү күндө ак ниет, кара ниет деп айтабыз да. Орусчасы добросовестный, недобросовестный. Ошондой ишкерлер, кара ниет ишкерлер бизде бүгүнкү күндө жок эмес. Көп десек да болот. Ал эми ак ниет ишкерлер азыраак салыштырмалуу. Себеби бизде ушу ишкерлердин көп эле бир мындай өздөрүнүн кызыкчылыгы, жеке кызыкчылыгы мыйзамдан дагы, жарандардын укугунан дагы бийик коюшат да. Себеби алар кандай болбосун өзүмдүн мындайча айтканда кызыкчылыгым биринчи орун жана көбүрөөк акча табайын деп керектөөчүнүн укугун бузганга барышат. Эң негизгиси ошол. Ошондуктан бул тармакта да биз бир гана керектөөчүлөргө эмес, ошо ишкерлерге дагы бат-бат жолугуп, алардын мыйзамда көрсөтүлгөн милдеттерин, талаптарды айтып, түшүндүрүп келебиз. Ал эми анан жанагы иш караганда мыйзам бузган болсо, аларды жоопкерчиликке тартабыз, аябастан. Түшүнүктүү. Демек, эки тарапта тең бирдей нукта иш алып барыш керек. Туура. Найбек Абысканович, ошону менен биздин видео подкастыбыз аяктады. Убакыт бөлүп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Сизге да рахмат.